Бул ташын өзүнчө жасадык. Четтен апалыкты коюп алып ичине кардан салып туруп, суудан чачып тоңдуруп, анан чегип чыктык. Жана кол аралап эмес, ошо менен акырын жасап, бүт ошо менен жасадык да. Анан бул денесин болсо өзүнчө жасадык. Буга чейинчи. Анан башын өзүнчө жасадык. Буга чейин 2013 айылга жасаганбыз. 2 жол жасаганбыз. Анан бир болсо нарынга жасайлы деп. Биринчи багы четтен апалыктарды коюп алып, ичине кардан толтуруп алып анан ошо суудан куйдук. Текsin коюп коюп анан эртесин багы коюп чийип алып багы сүрөттөн интернеттен баракчасын чыгарып алып, бул жан сүрөтчү. Коюп чийип жасадык. Бир жумада бүттүк го дейм. Ташын өзүнчө жасап, денесин өзүнчө жасап, анан башын өзүнчө жасап алдык да. Анан алып келип бияка коюп, коптермен. Өзүм эле өнөн болсоң керек, эми талантым болсоң керек деп кичинекей менен элечи. Өзүм деле үйрөнгөн эмесмин, үйрөткөн деле эмес эч ким. Башында эмне жасап көрдүң мындан мурун? Мындан мурун башында эме жасаттым. Ошо 2013-жылы Аяз ата жасаганбыз карданчы, айгачы. Анан 2014-жылы кайра дагы жасадык да, акцияндачы. Акцияны дагы жасадык. Аны деле ошо кардан жасадык. Газеттеринен түшүп беришти, айылдаштарычы. Бул быйылча нарынга болуп көргөн эмес да. Быйылча реклама болсун деп ошо бияка нарынга жасауну тура көрдүк да. Мына колдогон кишилер болот а? Демөчүлөр азырынча чыга элеген, чыгап коюш керек деп үмүттөнүп атам да. Колдон келип турган талантты үйгө катып жата бербей, ачыкка чыгарып, эл алдына алып чыксак жакшы болот болуш керек деп ойлойм. Баары элдин да кызыгып артат. Жанагындай силердин ойлоп уюштурса, акырындык менен жана таланттуу жаштар кышкысын бош жатпай ошо чыгып, мындай кылабыз деп бири-биринин атаандашып алдыга чыга алат дейм да.